Спорт ден соолуктун мүлкү деп бекеринен айтылбаса керек. Ар бир адам бала чагынан баштап эле чуркап, чыбыкты ат кылып минип, топташ сыяктуу көп билинбеген бирок кыймыл аракетти талап кылган спорттун түрлөрүнө кантип аралашканын билбей калса керек. Кала берсе мектеп программасында да атайын денени чоңдоочу сабактар кирип, балдардын спортко болгон кызыгуусун арттырып келери турган иш. Спортко болгон кызыгуусу 10 жашынан башталган Алмаз Акун алгач футболдон баштап, күрөштүн бир нече түрүн агасынын жардамы менен үйрөнүп, бала чагы бекер өтпөгөнүн, кыялы бат эле орундалып, бир нече жолу чемпиондукту багындырганы, учурда жаш кезинде кызыккан спорт дүйнөсүнөн орун алганын айтып, кала берсе теледе көргөн кинолордон таасир алганын байкоого болот. Спортко 12 жашыман кызыгып баштадым. Ошо 10 жаштыма биринчи ошо футболго, анан ошо 12 жашымда байкем менен улуу агам бокска апарды. Ошо бокс секциясынан баштадык. Анан ошондон баштап спорт карьерабыз башталды десек болот да. Анткени бокс, футбол, күрөш ошонун баарын эле уже баары менен эле маша баштадык. Анан ошо кызыкканыбыз бокс менен футбол болду. Андан кийин жанагындай эмелер чыга баштады, восточный единоборстволор, кинолор чыга баштады, ошондон кызыгып карате, тайквондо деп ошентип кызыгып баштадык. Канчалык урулуп чабылбасын, спорт анын жан дүйнөсүндө жашай берет. Спортсуз жашоосун элестете албаган спортчунун күчүнө күч, демине дем болуп турчу адамы бар. Ал апасы. Ал кезде деле мындай айыл ичинде деле көп деле мелдештер өтчү эмес. Анда баягы өзүбүз эле залга келип тренировка кылып эле, анан ошондой эле болчу да. Айылда ачык айтканда ат башта көп деле ал кезде турнирлер өтчү эмес. Айыл арасында эле өтчү, айыл арасынан баягы чемпион болуп жүрчү. Чоң дем, чоң күч берген адам бул менин апам да. Утсам да, утулсам дагы эң жакшы сөздөрү менен дайым колдоп, дайым мелдештерге усатып, дайым эң мындайча айтканда кандай болбосун, ошо сөз жагынан болобу дагы мындай рух жагынан дагы мындай күч бере турган адам ошо апам болчу да. Чемпиондун каршылашын жеңүүгө кам көргөн саяткери бар. Ал машыктыруучусу. Анын коштоп колдогонун кала берсе мелдештерге барууда каражат табуу маселесин мойнуна алып, ат таптагандай таптап, тамак ашына көңүл буруп, салмагынын бирдей темпте туруусун да көзөмөлдөгөн машыктыруучусу тууралуу да айтып өттү. Чынын айтсам ушу баягы боксерлор, ушу футболисттер, анан жана кинодо Ван Дам, Джеки Чан, Брюс Лилер ошолор аябай чоң таасир берди да. Ошолар жасаганды эмнеге биз жасай албайбыз, биз деле ушундай кыйын болсок болот да деп ошолор чоң таасир берди. Ошолорду көрүп, ошолор жасаганды кайталап, ошолорду машыгып, тренировка кылып, уже мындайча айтканда серьезно машыга баштадык да, көрүп ошолорду көрүп. Ошолорду жасаганды биз да жасап ошолордо кыйын болгубуз келди. Машыктыруучум эми көп эле жаш кезде, кичинекей кезде көп эле мындай эмеге тренерлерди кыдырып, спорт клубтарды кыдырып эмелдик. Анан ушу акыркы мына уже 15 жылдан бери ушу Тотошев Бобек агайымдын алдында машыгып атам мына. Ошол агайымдын эмесинен чемпион Азия болдум, Кубок мираны уттум, дүйнө чемпиону болдум. Агайым абдан ыраазымын. Агайым ушу соревнованиялардын алдында бир эле сөзсү да, бир эле сөз менен да, бир ушунча команда болуп турсак болобу, же болсо агай экөөбүз эле барабызбы, же балдар менен барабызбы, бир эле сөз менен агай дух берип коет да. Бир эле сөз менен. Жардам чоң агайдын жардамы. Анан да спортчуларды чоң муштум чабышкандыгына билет десек терең жаңылыштык болот. Алар каршылашын жеңүү үчүн же болбосо ийгиликке жетүү үчүн көптөгөн китептерди окуп билимдүү да болушу шарт экен. Жеке эле кара күчтүн эмес, билимдин негизинде ийгиликке жетүүсүн тастыктаган учурлар кездешпей койбойт дейт каарманыбыз. Спортто билимдүү да болушуң керек. Анткени сен начитанный болушуң керек. Кандай ич керек, кандай жеш керек, бүт билишиң керек, кандай эс алышың керек.
кечке эле тренировка кылып эле окубай эле эчтекени кыла берсең деле анда деле эчтекеге жетпейсиң го деп ойлойм. Анткени ушул спорттун арты менен бүт баарына жетип келатабыз. Спорттун арты менен элге таанымал болдук. Спорттун арты менен мындай билбейм, ушу спорттун арты менен ушул урмат сыйга, спорттун арты менен эмнеге жетсек ошонун баарына жеттик го деп ойлойм да. Анткени спорт биринчи орунда спорт. Бир жакка барарда дагы жумуш бүтсө дагы биринчи баягы күнүмдүк 3 саат тренировкаңды кылып коюп, анан калган жумушуңду жасайсың да. Анан спорт биринчи орунда да. Каарманыбызды бир гана өкүндүргөн нерсе бул олимпиадалык эмес спорттун түрүнө мамлекет тарабынан көңүлдүн көп бурулбаганы, колдоонун бир аз басаңдыгы. Азыр бизде чыныгы мына кыргыздын спорту өсүп атканы бүт эле кыргыз эли деле көп болуп атат. Бир эле биздин баягы жекеме-жеке спорттун түрлөрү эмес, башка спорт түрлөрүнөн деле балдар кыздарыбыз чыгып атат. Эми ал аябай жакшы нерсе спорттун өсүүсү. Анан биздики болгондо олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү, ошондуктан бизде мындай оройраак айтканда кичине өгөй баладай мамиле кылышат. Себеби дегенде биздики олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү. Ошондуктан биздики кичине мындай көз караштар бөлөгүрөөк. Анан олимпиадалык спорттун түрлөрүнө көбүрөөк каражат бөлүнөт, көбүрөөк көңүл бурулат. Эми биз Кудайга шүгүр азыр өзүбүз деле көнүп калдык. Баягы бир эле Кудайга көз карандуу болгон жакшы болбойбу? Өкмөткө деле баягы наразы болуп, мындай каражат бербейт деп айта албайбыз. Себеби биз өзүбүздүн көйгөйлөрдү өзүбүз чечебиз көбүнчө. Баягы мен өзүмө жеке мага тиешелүү болсом, мен баягы тажрыйбалуу машыктыруучу болуп калдым да канча көп жыл болду. Ошондуктан менде мурда машыгып кеткен, спорттон болбосо спорттон анча деле өтө көп көрсөтпөгөн, бирок жашоодо көбүрөөк баягы максаттарга жеткен балдарым бар. Мен айтайын деген баягы финансылык жактан биздин өсүп келаткан менде машыккан спорт клубтун балдарына көбүрөөк жардам беришет. Эки жакка чыкканда чет жакка болобу, алыскы чет жаккабы же жакынкы чет жаккабы баягы жол кирелерин, тамак аштарын, жатаканаларына көбүрөөк жардам беришет. Баягы спорт комитет деле карап отурбайбыз, өзүбүздүн көйгөйлөрдү көбүнчө өзүбүз чечебиз. Колунда көптөгөн спортчулар, чемпиондор, дүйнөнү дүңүрөткөн спорт жылдыздары тарбияланган машыктыруучу спортчу тууралуу буларды айтып берди. 2019-жылы жетишкендиктерди 2 кур алтын кулба профессионалдар арасында эрежеси 23 анан кийин сүйүүчүлөр арасынан алтын медаль алышты. Ошон үчүн баягы жетишкендиктери жакшы 2019-жылы. Азыр булардын да анан баягы өсүп келаткан өспүрүмдөргө баягы жакшы үлгү көрсөтүп аткандыгы үчүн булардын аркасынан да ээрчип азыр жаш балдарыбыз чыгып атат. Жакшы дүйнөнүн азиян чемпиондору болуп, байгечилери болуп, азыр жакшы жетишкендиктерге жетишип атабыз. Чемпиондун да машыктыруучунун да алдына койгон максаттары өтө көп. Жакын аралыкта эки мелдеш күтүп турат. Ал жактан да ийгиликтерди үмүт кылабыз дейт. Айдын ичинде биз азыр алдыга 2 мелдеш турат. Германияда кармаштыруш боюнча дүйнөлүк кубоктун биринчилиги болот. Ошол эле мезгилде 18-20 октябрга чейин Украинанын Киев шаарында комбат жужитсу боюнча дүйнөлүк чемпионат болот. Ошону эми азыр балдарды бөлүп атабыз, кимиздин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Анан кийин ошол спортко кимдин кандай, мисалы үчүн кээ бир балдар бар, комбат жужитсу жакшы күрөшкөн балдар бар. Ошол жака жиберебиз. Кармаштыруштун дүйнөлүк кубогуна башка балдар барат. Экиге бөлүп атабыз. Бир эле убакытта болот да экөөдө. Анан ошого даярдык берип атабыз азыр. Эми спортсмен болом дегендерге эң эле кеңешим, алда берчү кеңешим эмгек. Талыкпай эле эмгек кылсаңар, ошо көздөгөн нерсеңерге жетесиңер да. Анткени эмгек кылбасаң, ошону көздөп, ошону мындайча айтканда мечтать этпесең, эчтекеге жетпейсиң. Канча эмгек кылсаң, канча мечтать этсең, ошонун баарына жетесиң. Эмгек эле. Канча тер болсо эле көздөгөнүңө жетесиң. Табигат тартуулаган талантын ийгиликте пайдаланып, өлкөнүн намысы үчүн талыкпай эмгек кылган спортчуларыбыз амандыкта болуп, кыргыздын абийири үчүн кызмат кылсын. Адал ишке ак кызматын арнаса, мекендин желеги бийикте желбиреп, эгемен мамлекетибиз эркиндигин кылымдап даңазалай бермекчи.